Bilesizbe, sizge qoşumça ilmi пайда болсын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям tahajjud түнкү Кудай менен баарлашуу, дуа тилектер ишке ашып кабыл боло турган намазга турганда ушул дуаны көп кайталайт эле. Балким сиз аны билбешиңиз мүмкүн, бирок ушул дуаны көп кайталайт эле. Бул дуаны чоң ата устазыбыз Абдулла Сиражуддин аль-Хусайни адамзаттын мырзасы деген китепте алып келет. Кандай? Аллахумма инни аузу бика мин дийқи дуния ва дийқи яумил қияма. Аллахым, бул дүйнөнүн кыжаалат, кыйынчылык иштеринен, акыретте сарсанага батып, күйүткө сала турган оор кыйынчылыктардан сакта. Бир сөз менен, Кудайым эки дүйнөнүн кыйынчылыктарынан коруп сактай көр деген нерсе. Бул бардык жакшылыкты ичине кантып алган дуа болот. Дүйнөдө эмне деген сыноо бар? Эң оор сыноо ата-энеге ак болуу, ата-эненин батасын алуу, бул сыноо. Бул адам аракет кылат. Бир туугандары менен ынак мамилени, ысык мамилени кармап калуу, үй бүлөсүнө, аялына жакшы күйөө болуу, балдарына татыктуу таалим, тарбия, жакшы ата болуу. Мына ушулардын бардыгы кирип кетет. Өткөл турмуш жашоодо. Анан акыреттеги оор сыноолор да кабырдан башталат да. Кабырдан башталып бейишке киргенге чейинки оор абалдарды, андай ошолордун кыйынчылыгынан сакта деген дуа, муну жаттап кыргызчасын айтып жүрөсүздөр.